Салам алейкум мекендештер, түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, сиздерге бүгүнкү чыгарылышта ушундай К5 автоунаабызды тартып көргөзөбүз. 2020-жылкы бул машинабыз газ 2 объем. Өзүңүздөр көргөндөй ушундай кара түстө. Капкара эмес, бир боз сыяктуу да, бир айтып түшүндүрө албай атам. Ошондой түстө достор. Өзүңүздөр көргөндөй сырт кабагында могул жеринде жаракасы бар, ушундай жарылган. Анан мондай кичинекей сарапиналары бар достор. Так, машинабызды айтса кетсек, бул жактан 2 эшик, андан кийин арткы эшик алмашылган. Калганы бүт родной. Анан бул жеринде краска бар, жука. Бул жеринде шпаклевка бар достор. Мындай шпаклевка, анан бул жагы краска. Ушундай автоунаа. Видеосу бар, краскасын текшерген. Эгер каалоочулар болсо, WhatsApp'ка сүрөттөрүнү, видеолорун жиберебиз. Көрсөңүздөр болот достор. Так, бисмилля деп ичине баштасак, бесключевой доступ, ушундай достор. Киргенде эле бул жакта айнектери 4 тең электро көтөргүчтө. Бул жагы ручной достор, сиденье. Бул жерден көрсөңүздөр болот, 2020. Так, бисмилля деп олтуруп ички абалын көрсөтсөк, сиздерге мынакей 135.620 километр чуркаган бул автоунаабыз. Ушундай машинабыз, 2 күлүчтүү. Старт-стоп бар, подогрев сиденье бар, пассажирде бар, арт жагында жок, бирок люк жок достор. Бул жерде өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Өчүрүп коюп, жандырып неметсеңиздер болот. Тилекке каршы мында ачык низдерди сала албайсыздар. Бул жагында хайпасы бар өзүндө. Так. Видео регистратор бар достор. Ушундай болгон автоунаа. Так, монитор жок бул жакта достор. Ушуну эске алып коюңуздар. Бул эшиктер алмашылган. Бирок родной да, заводской краскасы бүт заводской краскада достор. Арткы жагынан көрсөтсөк, ушундай айрылган, тытылган жерлери жок сиденьеде. Бул жакта ушундай болгон USB бар достор. Потолоктор бүт таза. Моундай кичинекей дак бар экен. Бирок жууп койсо кетет. Бул жеринде кичине сарапинасы бар. Ушуларды эске алыңыздар достор. Ушундай болгон автоунаа достор. Парктрониктери бар. Кнопканы бассак ачылат. Күлүчтөрү жайында. Заводской газ ушундай болуп чыгат азыр. Газ баллондор. Мурда өзүңүздөр билгендей башка болчу. Заводской герметиктери турат өз ордунда. Мурдагылар бул жакта болчу. Эсиңиздерде болсо керек, башка машиналар көргөнсүздөр, азыр ушинтип чыгат. Так, булар родной, болуттар буралган эмес достор. Ушундай болгон автоунаа. Дөңгөлөктөрүн айттым окшойт, айтпай кеткен болсом, бир 70-80% бар. Мындай кичинекей сарапиналары бар. Бул жак күчүк тиштеген сыяктуу болуп калыптыр. Жанагы дөңгөлөктүн ушул жерине достор. Так, көрсөтсөк, ушундай болгон автоунаа. Бул жерде сарапинасы бар. Ушул достор. Эгер кызыккандар болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Кыргызстанга чейин жеткирип беребиз. 30-35 күндө жетип барат буюрса. Контейнерибиз экспресс менен. Так. Окей.
заводской уралган эмес. Моторду үнү сонун болуп иштеп турат. Оголбайт деле. Бүт заводской достор. Жылдагында текшердик. Бүт барын. Болгону ошо эшиктери алмашылган, бирок заводской эшик да. Бул жагы краска, тетиги дөңгөлөк үстү жери шпаклевка бар бираз. Ошол анан мол жеринде сынган жери бар. Ушундай болгон. Капят автоунаус жеринде сарапиналары бар. Мындай болгон жанагы эмеге тийген достор. Ушуларды эске алып коюңуздар. Бул жери бошоп калыптыр. Ушундай. Эгер кызыккандар болсо, кайрылсаңыздар болот. Кыргызстанга чейин жеткирип беребиз. Башка Владивостокко десеңиздер, Владивостокко жеткирип беребиз. Унаалардын түрлөрү көп, аябай эле. Башка унааларда заказ кылсаңыздар болот. Баарын алып жеткирип беребиз. Баарыңыздарга түштүк арайдан салам.